Подожди. Сиздер менен бүгүн биздин жашообузга акчалар кандай келет сүйлөшөбүз. Биз жашообузда чоң акчаларга кантип жетишебиз? Биз ойлойбуз. Мен чоң акчага күн түн дебей иштесем, көптөгөн жумуштарда иштесем, бардык нерсени күч салсам анан күчүм аркылуу жетебиз деп ойлойбуз. Же жакшы билишим керек бир нерсени деп. Бирок психологияда, именно сиздерге берип жаткан методикада биз акчаны өзүбүздүн жашообуздагы жан дүйнөбүздөгү программалар аркылуу тартабыз. Анткени бул жерде акча бул эмне? Акча бул энергия. Биздин азыркы моментте бизде энергиянын деңгээли кайсыл уровенде болсо, биздин жашообуздагы акчабыз дагы ошол уровенде болот. Эгерде сиз, мисалы, энергиянын уровени жөнүндө айтканыбызда, сиздин болгон оюңуздун бардыгы минуста болсо, мисалы, күнөөлүү сезимде, күндөн алып жашап жаткан болсоңуз, бирөөлөрдү күнөөлөп жаткан болсоңуз, башкаларга капа болуп жаткан болсоңуз, тапкан акчаңызды расходторго эле жумшай турган оюңуз болсо, анда сиздин оюңуз дайыма минуста. Низковибрационная энергия. Анда сиздин жашооңузга акчалар келет, бирок чоң акчалар келбеши мүмкүн, жана келген күндө дагы кайра эле сиздин оюңуз каякта болсо, ошол жака жумшалып кете берет. Биздин трансформация курсубузда чоң акчаларга чыгуу боюнча программалар болгондо, максат коюлганда, биз биринчи акча жөнүндө эмес, өзүбүздүн абалыбызды карайбыз. Мисалы, менин 30 миңден миллионго жеткен клиентим менен иштегенде, ал жерде атасына болгон капачылык, атасы менен апасынын бири-бирине болгон мамилеси, чоң энесинен өзүнүн ата энесине келгендеги эле болгон энергиялар менен иштегенбиз. Биз канчалык өзүбүздүн жашообузда ата эне тегибизде кандай акчага болгон ситуациялар болгон, ошолордун баары менен иштешибиз керек. Анткени, мисалы, акча жөнүндө айтат турган болсок, мисалы, акчага байланыштуу бала чагыбызда акча бул кир да, акча бул колдун кири. Сен оюңдун баары эле акчада. Жана акчаны жашоосунда байлыгын жоготуп, мисалы, ата эне тегибизде байлыгын жоготуп, ошонун айынан стресс алгандар бар, акчанын айынан боль алгандар бар, акчанын айынан соттолуп кеткендер бар, акчанын айынан өлтүрүлүп кеткендер бар. Эгерде биздин тегибизде ошондой адамдар болгон болсо, анда биздин жашообузда, биздин кванттык полебизде акча деген бул боль, акча деген бул стресс деген программа сакталып калгандагы, биздин жашообузга акчанын келиши кыйын болот. Биздин мээбиз жана нейрондук связьдагы программалар айтат. Акча сенин жашооңо келсе, сени өлтүрүп коюшу мүмкүн. Акча сенин жашооңо келсе, сенин жан дүйнөңдү оорутат, сага больно кылат, сени стресс кылат. Жок, бизге чоң акчанын кереги жок дейт дагы, бизге акча келгенде дагы кайра эле кете берет. Берекеси жок болот. Мисалы, биз бир клиент менен иштештим мен бизнес боюнча, даже жөнөкөй 10 миң сомдон 30 миң сомго, 30дан 100 миңге чыгам деген көптөгөн клиенттер менен иштегенде, алар биздин трансформация курсундагы ата энеге болгон капачылык, өзүнө болгон капачылык, чөйрөгө болгон күнөөлүү сезимдер, өзүнө болгон сүйүү, эмоцияларын чыгаруу, ушулар менен иштеп жатып эле кийин айтып башташат, заткан, мен ушулар менен эле иштеп жатсам, ийгиликтерим өзүнөн өзү эле болуп жатат. Мен мынтип ойлонуп койгон нерселер эле жашоомо келип жатат. Мен каалаган максаттарым орундалып эле, акчам өзүнөн өзү эле көбөйүп жатат. Мен өзүм да таң калып жатам деп көп таң калышат. Анткени акча бул биздин ички дүйнөбүздүн эле абалы.
Биз канчалык максат койсок, максаттарыбызга бизге өзүнчө энергиялар бөлүнүп чыгат. Биз кээ бирки көп убакта биринчи орунга акчаны коебуз. Мисалы мен эс алгым келет, чоң үй алгым келет, чоң жакшы машина алгым келет, жакшы ийгиликтерге жетишким келет деп ойлоно турган болсок эле, дароо биринчи орунга акчаны коебуз дагы. Жок, мен эс алганга акчам жок. Анын ордуна мен иштеп алайын, анын ордуна мен башка нерсеге коротоюн. Мисалы жакшы кийимдерди алгым келет десе, жок, мен кийим алган акчанын ордуна үйгө бир нерсе алып алайын, балдарыма бир нерсе алып алайын дей беребиз. Биз биринчи орунга акчаны эмес, максатты койгонду үйрөнсөк, жана ошол алдыга койгон максатыбыздан рахат алганды үйрөнсөк, биздин жашоолорубузга акча өзүнөн өзү эле келе берет. Анткени биринчи биздин мээге приказ кетиш керек. Биз эч качан максат жазганды билбейбиз. Мен мындай болоюн, тигини каалайм, муну каалайм. Мисалы мен өзүмдүн жашоомдо именно ошол акчанын айынан келгенмин психологияга. Мен убагында 5 машинка менен швейный цех ачып иштетип жүргөн убакта Дордойдо соода кылчубуз. Соодабыз такыр токтоп калат. Анан мен мастер-кит программасы менен иштеп, выручкамды күнүнө 100 миңден жасагым келет деп өзүмө максат койгонмун. 100 миңден жасагым келет деп өзүм менен иштеп, мастер-кит программасы менен иштеп баштагандан баштап эле ошол сезондо күнүнө 99 миң сом, 97 миң, 100 миң сомдон выручка жасап колума алганда мен ушунчалык таң калгам. Не Кудай, болот турбайбы? Кеп бул жакта турбайбы деп. Андан кийин 300 миңден, андан кийин уже эрте менен эрте туруп Магия утра деген китепти окудум. Эрте менен эрте туруп мага ушундай швеялар келсин, ушундай чоң акчаларга жетишин, швейный цехибизди чоңойтолу деп уже мен максатымды көбөйтүп баштадым, чоңойтуп баштадым. Андан кийин жашол убакта дагы жан дүйнөм ооруй бергенде акчалар келет, мен каалаган акчага жетем, бирок ошол акчанын берекеси жок болуп жаткан убакта жан дүйнөм ооруп, ушул методикага келип калдым. Бул методика мастер разборов. Мен азыр сиздерге трансформация курсун ушул методикадан алып берем. Көрсө, менин жан дүйнөмдө көптөгөн ата-энемдин алдында күнөөлүү сезимдер, ата-энеме болгон капачылык. Анткени мени балалык кезимде 6 айымдан 6 жашыма чейин ата-энем студент болгондуктан мени чоң ата чоң энеме берген үчүн кичинекей кезимден ата-энеме болгон капачылык калган экен. Ал менин энергиямды алып кетишкен. Апам өзүнүн колуна алгандан кийин кызым тигини жаса, муну жаса деп жумшай берсе, сен мага сүйүү берген жоксуң, сен мени жумшап атасың деп мен апама капа боло өрчүшкөнмүн. Ал менин апама болгон капачылыгым, апам мага сүйүү берген жок деп өзүмчө капа боло өрчүшкөнмүн. Ал дагы менин энергиямды алып кете өрчү экен. Жана дагы жашоодо түркүн түстүү убакыттар, мисалы алдыга койгон максатыбызга жетпей калган моментте толтура бизде капачылык болот. Мисалы мен университетте, мектепти бүтүп университетке окууга тапшыраарда ата-энем мени мен каалаган окууга тапшыртышкан эмес. Классташтарымдын баардыгы очный тапшырган убакта мен заочный тапшырып калып ушунчалык капа болгонмун. Өзүмдү ошол убакта баалаган эмесмин. Бирок Кудайым бизге кандай ситуацияны берсе дагы туура бизге керектүү нерсени берет экен. Москвада жүрүп, ал жакта иштеп, ата-энем менен ата-энеме жардам бердим. Москванын университетин бүтүрдүм, Москвадан билим алдым. Азыркыга чейин Москвадагы психологиялык мастер разборов академиясын бүтүрдүм. Азыркы убакта психолог болуп, именно психологиянын жардамы менен, жан дүйнөмдүн жеңилдөөсүнүн жардамы менен чоң акчаларга жеткенге мүмкүнчүлүктөрдү алып, ошол эле убакта өзүмдүн жашоомо эмес акчаларды башкалардын жашоосуна дагы чоң акчаларды тапканга жардам берип келе жатам. Көрсө бул нерсе иштейт экен. Көрсө биздин жашообузга акча, мен акчаны алгым келет деп эле отура бергенден эмес, же жанталашып күн түн деп иштей бергенден эмес. Мисалы мен Москвада иштеп жүргөн убакта
5 күн банкта иштечүмүн, 2 күн Макдональдста подработка кылчумун. Жолдошум экөөбүз ошентип подработка кылып, жанталашып иштеп, Кыргызстандан үй алабыз, Кыргызстанга келебиз деген максаттарды койгонбуз. Кыргызстанга келдик, бул жактан дагы ушунчалык көптөгөн кыйынчылыктарга учурадык. Бирок азыркы убакта мен дагы жолдошум дагы психология менен кызыгып, жолдошубуз жашообузга психология ушунчалык терең аралашып кеткенден бери биздин үй бүлөбүздөгү мамилебиз оңолду, максаттарыбызга оңой эле жетип, максаттарды койгон сайын акчалар да өзүнөн өзү келип, бири бирибиз менен болгон, ата энебиз менен болгон мамилелерибиз оңдолуп, балдарыбыздын акча деңгээлин көтөргөнгө биз азыр аракет кылып жаткан кезибиз. Анткени биз жашообузда баардык нерсени балалыктан алат экенбиз. Биз ойлойбуз 5 жашар балага же кичинекей балага акча бербеш керек. Алар акчаны билбейт, алар эчтекени түшүнбөйт, алар эчтен баалабайт, барктабайт деп. Көрсө биз акчаны балалыктан баштап кармап үйрөнүшүбүз керек экен. Максатты балалыктан баштап койгонду үйрөнүшүбүз керек экен. Азыркы учурда биз жана менин окуучуларым, трансформация курсундагылар баардыгы балдары менен жасаган мамилелери такыр башкача, балдары менен сүйлөшкөндө эркин, алар дагы өздөрүнүн каалаган максаттарына балдары жете алышат. Акчаны биз максат койгондо акча деп гана койбостон, мисалы мен ушунчалык чоң акчаны иштегим келет, тапкым келет, бирок үй бүлөдөгү мамилем жакшы болбой жатса, мен эч качан фокусумду акчага кое албайм. Үйдө болуп жаткан чыр менен болот постоянно. Ошол нерсени ойлоном. Эгерде биз үй бүлөдөгү мамилени жакшырта турган болсок, фокусубузду акчага коебуз дагы, энергиябызды акчага жумшап, акча бизге оңой эле келет. Акча эле дей турган болсок, бир гана максатты акчага койбош керек. Баардык тараптан, мисалы мен жан дүйнөм ооруп, өзүм ушунчалык кыйналып, ооруп жаткан болсом, мен акча жөнүндө ойлонгонго да убактым келбейт. Оюмдун баардыгы, энергиямдын баарын мен ооруганга жумшайм. Ошол жака бөлөм көңүлүмдү. Эгерде мен ден соолугум таптаза болуп, соо болуп, чурка, өзүмдү ушунчалык жакшы сезип турсам, анда мен жашоомо келген акчаларды көрө алам. Ошол сыяктуу эле бул жашоодо тапкан ордубуз, биздин сүйгөн жумушубуз. Мен чоң акчаларга жетким келет, бирок менин жасап жаткан жумушум мага жакпайт. Ушундай мойнунан байлаган иттей жасайм ошол жумушка. Ушул кредитимди төлөп салсам эле бүт эле ушул жумушка иштебейт элем. Ушул үйүмдү салып бүтсөм эле ушул жумушумду таштайт элем дей турган убактар бизде көп болот. Биздин жаккан жасап жаткан жумуштан да рахат алганды үйрөнсөк, анан бизге акча оңой келет. Мисалы сиздердин азыркы убакта кредитиңиздер бар, бирок айла жок ошол жумушта иштей турган болсоңуздар, анда өзүңүздөрдү кыйнап, ал жумушка барып кыйнабай, өзүңүздөр менен сүйлөшүңүздөр керек. Мен сен менен договор кылайын. Мисалы мен айтам өзүмө, Ызаткан, мен азыр ушунча кредитим бар менин. Мен ушул кредитимди төлөп салсам, анан башка өзүмө жаккан сүйүктүү жумуш табам. Кел экөөбүз сүйлөшөлү. Ушул кредитти төлөйлү, мисалы 2 жылдын ичинде мен бул кредитти төлөп бүтөм, андан кийин сен экөөбүз ушундай өзүңүздүн жаккан жумушуңузду сөзсүз түрдө тапканга аракет кылыңыз. Биздин трансформация курсубузда бул жашоодогу ордубузду, сүйгөн жумушубузду табуу деген практика бар, жана толтура жардам берген практикалар бар. Өзүбүзгө сүйгөн жумушубузду тапкыча, өзүбүз менен договор кылып, күндө өзүбүзгө сыйлык берип, өзүбүздү мактап, сүйүп, өзүбүздү поддерживать эткен сайын ал жумушта бизге оңой болот дагы, ал жумуштан келген акча дагы бизге жугумдуу, жана биз кредитибизден дагы тез эле кутулуп кетебиз. Мисалы 2 жылда кутулам деген кредиттен жарым жылда, 1 жылга жетпей кутулуп коюшуңуз мүмкүн. Жана өзүңүздүн бул жашоодогу сүйгөн жумушуңузду оңой эле таба аласыз. Анткени биз айтабыз да, баардыгыбыз тең фокусубузду минуска коюп, менде эчтеке болбой атат, менде мынтип атат, акчам жок менин, мен айылда жашайм, мен кыйналып атам, менин 5 балам бар деп полный баардык фокусубуздун баардыгы минуска кое берсек, анда биздин акчабыз дагы минуска кете берет.
Биз канчалык өзүбүздү колдоп, мен ушундай сонун максаттарым бар, мен ошол максаттарыма жетем деп ниетибизди аябай күчтүү кылып, өзүбүзгө ишенип, мен жетем ошол нерсени, аткарам мен деп өзүбүзгө колдоо көрсөтсөк, өзүбүзгө ишенсек, өзүбүздү жакшы көрсөк, анда биздин жашообузга акчалар, жакшы мамиле, чоң ийгиликтер, бактылуулуктар, өзүбүзгө болгон сүйүү, өзүбүзгө болгон ыраазычылык оңой эле келет. Баардык нерсе биздин мээбиздеги болгон программада болот. Ал программаны ким түзөт? Ал программа туура биринчиден биздин ата энебизден балалыктан алган тарбияда. Анткени бизди бала чагыбызда кээ биркилерибиздин жашообузда Советтер Союзунда эгерде чоңойгон болсоңуз, түркүн түстүү жашоону көргөнбүз, кыйынчылыкты көрдүк, барчылыкты көрдүк, жокчулукту көрдүк, кээде бир нанга жетпей калган моменттер болду. Ошонун баардыгы биздики жөн эле өтүп кеткен жок. Анын баардыгы биздин мээбизде сакталып калган. Биз азыркы жашообузда дагы ошондогу сакталып калган эмоциялардан, ошондогу сакталып калган программалардан, ошондогу айтылган ата энебиздин сөздөрүнөн куралып, ошолордун негизинде биз жашап келе жатабыз. Ата энебиз мисалы айлык менен эле жашай турган болсо, биз азыр чоң бизнестерди ачкыбыз келип жатат. Эмне үчүн, эмнегедир биз чоң бизнестерди ача албай жатабыз. Баштайын десек эле кайра эле болбой калсачы, мен банкрот болуп калсамчы, эмне болот деп өзүбүзгө кайрадан ишене албайбыз. Анткени бул жерде лоялдуулук деген закон бизди башкарат. Айтат, сенин ата энең зарплата менен эле жашаган, жашоосуна жеткен, бактылуу болуп эле жашады. Сен деле ата энең окшоп эле, ошентип эле зарплата алып эле жашап кетсең болот деп. Биз трансформация курсундагы практикалардын жардамы менен лоялдуулук законун иштеп, ал программалардан арылып, ата энебизден уруксат алып, өзүбүздүн жашообуздагы каалаган максаттарыбызга, чоң бизнестерге жетишсек болот, ийгиликтерге жетишсек болот. Туура, кээ биркибиз ишенбейбиз. Кантип эле ошол практика менен эле 9000 сомдук курс менен эле мен чоң миллиондорго кантип чыгып кетишим мүмкүн дейбиз. Бирок ушул нерсе болот. Анткени мен 1 жылдан бери бул программа менен иштейм. Мастер разбор программасынын чыкканына 2 жыл болду. Ал эми мен бул методиканы Кыргызстанга алып келгениме 1 жыл болду. Мен Кыргызстандагы биринчи кванттык психологмун. Көптөгөн практикамда, жашоомдо, тажрыйбамда именно ушул эле курстун жардамы менен чоң ийгиликтерге жетишип, бир эмес 4 тараптан, акчадан, мамиледен, ден соолуктан, өздөрүнүн сүйүктүү жумуштарын таап эле бактылуу болуп жашашып, чоң ийгиликтерге жетишкен айымдар жана мырзалар ушунчалык көп. Сиздер дагы ошол айымдардын катарына, мырзалардын катарына кошулгуңуздар келсе, анда биздин трансформация курсуна катышыңыздар. Комментарийге өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды калтырсаңыздар, сиздер менен биздин менеджер байланышып, сиздерге курсту сатып алганга жана жашооңуздарды өзгөрткөнгө, чоң акчаларды жашооңуздарга алып келгенге жардам беребиз. Мен дайыма сиздер мененмин. Мен сиздерге ыраазымын.